Assalamu alaikum, урматтуу Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Мына бүгүн күнгө карата 31 май, эртең 1 июнь жайкы Куран курсу жана лагерине кабыл алуу болмокчу. Ошого карата бүгүн өлкөбүздүн 7 туанан көптөгөн адамдар келип, ата-энелер өздөрүнүн ушул балдарынын жайкы каникулун эң мыкты деңгээлде пайдалуу өткөрүш максатында алып келип олтурушат. Бүгүн карасаңыздар 31 май, дагы кабыл алууга 1 күн бар. Бирок ошого карабастан ата-энелер эң мыкты талап көрсөтүп, бүгүн 1 күн алдын келишти. Бүгүн азыр биз ата-энелер жолугуп, эмне себептен эрте келди, ошол туурасында маектешебиз. Андыктан экрандан алыстай туруңуздар, жүрүңүздөр. Саламатсыздарбы эжеке, жакшысыздар? Саламатсыздарбы? Уулуңуздарды лагерге алып келдиңиздер окшойт менимче. Ооба, лагерге алып келдик. Буюрса, жакшы ниет, жакшы тилектер менен эле алып келдик бияка. Кайсы жактан келдиңиздер? Биз Сокулуктан келдик. Сокулук. Ооба. Кара Балтайга жакын эле жерден. Эжеке, негизи 1 июнь күнү кабыл алуу болот. Анан сиздер 1 күн эрте келгениңиздин себеби эмнеде? Биз эрте келгенибиздин себеби былтыры келип, былтыр багымдат намазынан кийин башталат экендигинен былтыры келсек, очередь жетпей кетип калдык. Быйыл ошон үчүн 1 күн эрте келели, көрөлү. Эмнеге мынча киши көп келет деген ойдо бүгүн эртерээк келдик быйыл. Анан уулуңуздарды бул жака алып келдиңиздер. Биринчи жолу? Биринчи жолу. Эмне себептен ушул окуу жайды, ушул лагерди тандадыңыздар? Башка жакта да лагерлер уюштурулса керек менче. Лагерлер бар дейт, бирок бу жерде өзгөчөлүгү тартип, дин, илим эмеси менен окутат дегенден, анан ошону бир көрөлү, балдарга кандай талим тарбия берет деген мааниде ушул жака келдик. Буюрса жакшы эле болот болуш керек. Жакшы көп жакшы эмелерди, отзывдарды окуп атабыз. Эки балам быйыл көрөлү. Эжеке, адам баласы бир иш кылардын алдыга максат коюп анан кылат эмеспи? Анан сиз кандай максатта ууларыңызды алып келдиңиз? Анан ууларыңыздан эмнени күтөсүз? Мен уулдарымдан, как көпчүлүк эле ата-эне сыяктуу эле, мен балдарымдын келечегин ойлойм. Окуса, билим алса, дин жагынан башка окуу жайлары боло, дин жагы боло, каягын кимиси келечекте балдардын ким болорун бир Алла билет экен. Лагерден окутуп көрөлү деп атабыз да, себеби азыр келечектеги муундар баары эле телефон деген баляга кабылган, телефондон отурат, телефонду айтсаң жок, ноль внимания да, арсылдайт, корсулдайт, иш кылса мындай туура эмес тарбия берип атабызбы, анысын деле билбей кетем да кээдечи. Вроде үйдөн жакшы эле тарбия берип атабыз, оку, ки, же, ич дейбиз, а бирок баары бир биз барда башкача, биз жокто башкача. Биз эми кечке эле үйдө отура бербейбиз да, жумуштарыбыз бар. Анан келсең эле телефондо отурган болот, акыйып эле. Анан кой десең, ой мама мына деп коюп эле, анан кой бир ай болсо деле бияктан бир талим тарбия алабы деген үмүттө келдик. Буюрса эми жакшы болор деп турабыз эми. Ушундай лагерлердин өлкөбүздө болуп тургандыгы мамлекетибизге канчалык деңгээлде салым кошот? Мындай лагерлердин көп болуп турганы жакшы го дейм. Себеби биздин ушундай президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташевич ушундай эме түзүп бергенине 1000 мертебе ыраазы болуп атам мен. Биздин эмебиз, президентибиз 30 жыл ичинде оңолбогонду постепенно по ступенькам оңдоп келатат. Ыраазымын мен ага. Мен мисалы үчүн пенсия албайм, пособие албайм, а бирок оңолгон жагын көрүп мен шүгүр менен келатам. Шүгүр. Андан башка ыраазычылык эле билдире алам. Уюштуруучуларга деле буюрса жакшы эле уюштуруп атат. Анан келгиле, койгула, окугула, баскыла, тургула, минткиле деп атат. Алар деле мисалы үчүн балдардын түз жолго багыттап атса керек. Аларга деле чоң ыраазымын. Чоң ыраазычылык билдирем өзүм семьям атынан. Кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз, иштериңиз? Алхамдулилла, жакшы. Уулуңузду лагерге алып келдиңиз? Уулубузду лагерге алып келдик. Кайсы жактан келдиңиздер? Биз Кеминден келдик. Кеминден келдик. Негизинен 1 июнь күнү кабыл алуу болот. Анан сиздердин 1 күн эрте келгениңиздердин себеби эмнеде? Биз эми баягы эртерээк кичине кам көрөлү, кичине балабызды алып келип, ошо территориально мындай территориясын кичине тааныштырып, өзүбүз да бир 2 рекет намаз окуп, Аллага кайрылып бир дуа кылып, Кудайдан бир Алладан суранып, Алла ошо балабыздын келечегин ошо жака байлап бер. Балабызды ошо жака окутуп бер. Жакшы бир илимдүү, адеп ахлактуу мусульман кылып бер деп, эртерээк келип ошо кичине бир мындай курманчылык кылалы деген бир пикир менен кичине мындай эртерээк келдик да. Болосо билебиз 1 июнда наборчу. Анан көп эле ата-энелер ойлойм ошо биз деле пикир менен эле, бизде болгон пикир менен алар деле келди болуш керек, кичине эртерээк келип, баягы кичине курманчылык кылып, баланы эчтип келип, Аллахтан ыраазычылык үчүн деп. Ушундай лагердин болуп тургандыгы биздин өлкөбүзгө канчалык деңгээлде салым кошот? Өзү негизи
биздин өлкөбүзгө мындай лагерь көбүрөөк болуш керек да, мындай лагерлер. Биринчиден, эгерде мындай лагерлер көп боло турган болсо, бизде сөзсүз өлкөбүздө акыйкат болот да. Акыйкат болот. Анткени биздин пайгамбар саллаллаху өзү негизи тартипке, акыйкатка, жөнөкөйлүккө жакшы мусулман татыктуу болгон көп жакшы бир адеп ахлактарга өтүп кеткен. Бизде мындай лагерлер көп боло турган болсо, биздин өлкөбүздүн келечеги жакшы болот. Биздин өлкөбүздүн келечегинде ууруу жок болот, коррупция жок болот, зына жок болот, жана башка бир жаман иштер жок болот өлкөдө. Эгерде ошондой лагерлер көп болуп, биздин ошо урпактар чоңоюп, ошо адеп ахлактарга ээ боло турган болсо, биздин өлкөбүз өнүгөт анда иншалла. Анан негизи эле адам баласы бир иш кылардан алдыга максат коюп ошол негизде аракеттене бересизби? Эми уулуңуздун ушул жакка алып келгениңиздин кандай максаттары бар? Уулуңуздан эмнени күтүп турасыз? Уулубуздан ата-эненин бактысы, эгерде бала чакасы жакшы адамдар болуп чоңоюшса, ата-эненин бактысы ошодо. Анткени Асмат Аранын убадасы бар, тажи кийгизем деген ата-энесине. Биз ошого чоң бир Алланын мээримдүүлүгүнөн үмүт кылабыз. Машалла. Үмүт кылабыз, анан кийин баланын өзү баягы келечеги дагы жакшы болсун деп, 70 тукум урпактарга чейин ошо баягы Пайгамбар көрсөтүп кеткен тартипте жашаса деп ойлойбуз да, эми баягы иншалла. Чоң рахмат. Ишиңизде ийгилик, анда жакшы туруңуздар. Алла ыраазы болсун. Сизге да ийгилик.